Саламатсыздарбы, урматтуу ата-энелер, ага-эжелер жана балдар. Бүгүн биз силер менен 2-класстын 4-чейрегиндеги 15-сабакты өтөбүз. Бул сабакты өткөн жана түшүндүргөн мен Баткаева Перизат. Сабагыбыздын темасы Кыргызстандын борбору. Столица Кыргызстана. Китепти сөздүк үчтө, көнүгүү үчтө беттерлерин ачкыла. 90-бет жаңы сөздөрдү менин артымдан кайталагылас, бир бап повторите. Борбор, борбор, столица, деп аталган, носил название. Имараттар, имараттар, здания, курулган, построены. Бак дарактуу, көрктүү, зеленый, красивый. Өнүгөт, өзгөрүлөт, развивается, изменяется. Көз жоосун алат, восхищает взгляд. Балдар, 3-чү көнүгүү сүйлөмдөрдү толуктап жазуу. Вам необходимо дополнить эти предложения. Для этого нам необходимо эти слова. Бишкек, Бак, дальше. 19 май, шейшемби, Кыргызстан борбору, столица Кыргызстана, 3-чү көнүгүү. Дополнить то предложение, которое я сказала дополнить выше. Да? Эми 4-чү көнүгүү диалогту окууга. Давайте прочитаем диалог. Роберт. Саша, сен кайсы шаарда жашайсың? Саша, ты в каком городе живешь? Саша отвечает: мен Бишкекте жашаймын. Я живу в Бишкеке. Бишкек кандай шаар? Бишкек какой город? Бишкек Кыргызстандын борбору. Ал бак дарактуу, көрктүү шаар. Бишкек столица Кыргызстана. Он какой? Он зеленый, красивый город. Үлгү боюнча диалог түзгүлө. По вот этому образцу необходимо составить диалог. Роберт. Саша, сен кайсы областта жашайсың? Саша, ты в какой области живешь? Мен область. Из 7 областей выбираем, да? И жашаймын. Андан кийин ту область, которую вы выбрали здесь, сюда пишите. Кандай область? Кайралы. Опять же, эта же область, Кыргызстандын области. Ал описываем, какая это область. Используя те слова, которые мы писали выше. 6-чы көнүгүү текстти окуп которугула. Бишкек шаары, город Бишкек. Бишкек Кыргыз Республикасынын борбору. Бишкек столица Кыргызской республики. Ал бак дарактуу, көрктүү шаар. Он зеленый, красивый город. Мурда Бишкек Фрунзе деп аталган. Раньше назывался Бишкеком и Фрунзе. Азыр Бишкекте көп кабаттуу имараттар, турак үйлөр курулган. Сейчас в Бишкеке построено много многоэтажных зданий и жилых домов. Шаарда көптөгөн гүлзарлар, бакчалар, сейилбактар бар. В городе есть много цветочных садов, обычных садов и парков для гуляния, для прогулки. Борборубузда опера жана балет театрлары, курчак театры, филармония, цирк жана көптөгөн кинотеатрлар, музейлер бар. В нашей столице есть опера, балет, театр оперы и балет, кукольный театр, филармония, цирк и множество кинотеатров и музеев. Суроолорго жооп бергиле. 7-чү көнүгүү ответьте на вопросы. Прежде чем отвечать на вопросы, посмотрите на текст, который я только что перевела. Это вам поможет. Этот текст вам поможет. Биринчи. Бишкек кайсы республиканын борбору? Бишкек столица какой республики?
Экинчи, мурда шаар кандай аталган? Раньше город как назывался? Азыр шаарда эмнелер курулган? Сейчас в городе что построено? Шаарда кандай театрлар бар? В городе какие театры есть? Третинчи бөлүгү ответы напишите в тетрадь. Балдар үйүши 89 бет 7 бөлүгүдөгү жоопторду жаттоо. То есть те ответы, которые вы написали сюда, вам необходимо будет выучить. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла. Урматтуу ата энелер, ага эжелер жана биздин кичинекей бөбөктөрүбүз.